Assalomu alaykum. Валейкум ассалам. Men kecha registratsiyamni 9 oylikqa topshirdim ele. Anan registratsiyam tayyor bo'lganda men migratsion kartani ortiga o'zim pechat bastırışım kerakmi, alar o'zlari bastırıp berebe? Эми ал миграционный картанын аркасына печать басыш керек деген бир убакта актуальный болуп прям катуу болгон. Азыр болсо уже аны кабайт эле калышты. Потому что көпчүлүгү госуслугиден тапшырып атат. А госуслугиден тапшыргандан кийин ал печатты каяктан баардын өзлөрү миграцион службада деле көп мындай не разбирается, билбейт экен. Так что ал андай деле актуальный эмес. Ошо госуслугудан тапшырып келдик да кече хозяйка экөөбүз. Болду, анда ошол эки регистрацияңыз келсе эле ошону алып алып жүрө бериңиз. Макул, рахмат. Хорошо. Кыргызстан даярдансын Гуля. Кыргызстан берли андан кийин Гуля. Мен ешқандай основаниям жоқ гражданство тапшырганычы. Ана могу кыргыздардын группасына уксам жазышат 200 миңгечи. Эжеке мошенниктер аларга акчаңарды алдатпагыла. Мага жакында 35 киши келди бизге. 35 киши 300 миңден бир орус аялга чогултуп берген экен, до сих пор гражданствосын ала албайт. Эч кандай основаниясы жок, эч кандай гражданство жок. Анын 200 миң эмес 500 миң. Эгерде основаниясы жок гражданство алып берсек, биз алып бермекпиз. А так аны основаниясы жок гражданство жок. Мен тапшыра албайт экенмин. Мен ойлогом ошондойлорго ишенип барып тапшырсамбы депчи. Жок, андай кылбам. Алдатасың, акчаңызды жедиресиз экен. Чоң рахмат. Кыргызстан 714 беребил. 714 анан Марсель берет. Анан Айгүл 25. Assalamu alaikum. Валейкум ассалам. Men официально иштейм. Күйөөм таксиде иштейт да. Ошо мен трудовой договору менен күйөөм 9 айга регистрациясын узартса болобу? 929 деген приказ чыккан. Эгерде сиз официально иштесеңиз, сизден трудовой договор менен күйөөңүздү регистрация кылсаңыз болот, регистрациясын узартсаңыз болот. Только бул трудовой договоруңуз менен сиз только миграционный службанын өзүнө барып гана регистрация кыла аласыз. Ал жерге нике күбөлүктүн оригиналын алып барыш керек. Рахмат чоң. Ким эле? Марсель бергиле. Айттым го, Марсель даярданып туруп Айгүл сразу бере бергиле. Бүткөндөн кийинчи Айгүл. Марселден кийин Айгүл. Андан Мая берет. Саламатчылык. Мен сурайын дедим эле, мен годовой регистрация кылган элем да. Ол майда эле чыгарып салыптыр да. Бул убакка чейин мен частный магазинде иштеген үчүн бир дагы мындай түшкөн меселем да. Майда эле чыгарып салган экен, мен билбей жүрүпмүн. Недавно мен текшертсем, уже майдын 3-үндө эле уже базадан чыгарып коюптур да, годовойумдучу. Мен азыр ошол эле миграционный картам менен кайра продление кылсам болобу? Сиз эми трудовой договоруңуз бар беле же трудовой договор сатып алдыңыз беле? Меники трудовой договорум бар болчу, меники бар. Эгер официальный трудовой договор болсо, ал регистрация базадан чыкпаш керек эле. Ким чыгарып турат? Мен деген о бир кыргыз балага годовой жасаттырган элем да. Трудовой договорум бар, меники чистый болчун да. Ал уже регистрацияны базадан чыгарып коюптур да, майдын 3-үндө эле. Анда кайра перерегистрация кылып көрүңүз эжеке. Эгерде трудовой договоруңуз официально болсо, перерегистрация кылып бериш керек негизи. Анан мен бирок кылып берет кайра, кирди чыкты кылбайт. Рахмат, дагы бир суроом бар эле да. Мен автобустан бир штраф алдым эле да, 2000 рубльчу. Анан мен ону квитанциясын жоготуп идим. Ошону кандай кылып төлөсөм болот? Каяка барып төлөсөм болот? Ошол тууралуу маалымат алсам. Мосгортранстын эмеси бар, горячий линиясынын телефону бар. Интернеттен карасаңыз эле чыгат. Ошол жактан сурасаңыз,
именно ошол административный штрафтарды жазган отдел менен байланыштырып берет. Ошол жерден сурайсыз, аты фамилияңызды жазып, алар бир приложение таштайт, ошол жерге катталасыз, анан ошол жактан штрафыңыз чыгат. А посольствого чалышым керек беле, кандай дедиңиз, түшүнбөй калдым. Мосгортранс. Макул, түшүнүктүү. Рахмат, чоң ишиңиздерге ийгилик. Тик эмес. Рамайке, азыр Нурба деген мындай депти да. Отсутствие документа обязательно предусмотрен регламентом. Анан отсутствие документа обязательно представление которых предусмотрено административным регламентом, нарушен режим пребывания, ответственность за которое предусмотрено статьей 18.8 КРФ ОАП. Бул тигереги бир неме документтерди тиркебей койгон, же дактилоскопиясынын немесин, картасын, же болбосо дагы бир трудовой договордун копиясын ошол экин тиркебей койгон. Анан ошол экинин негизинде мунун регистрациясы возможно базадан чыгып кеткен болуш керек. 18.8 ошо регистрация базада жок деген сөз да. Бул боюнча Нурбек ошол эки документтерин алып алып, миграционный службага барып, ошол жерден тактап туруп, анан регистрациясын узартканга коюш керек эле. Азыр эми уже кирди чыкты жасап келиптир. Дальнейший коюп көрсүн. Тем более трудовой договор бар экен, официально болуп калса болуп калат. Бул Кыргызстанда экен да байке азыр. Кыргызстанда экен. Анда черный списоктон текшерип көрүш керек. Черный списокто жок болсо кире берсин. Ошентип жаздым мен деле. Так, Айгүл, барбы суроо жокпу сиздерде? Да, нет Айгүл. Ким бар? Майя бергиле. Андан кийин Кучторкон берет. Угулата. Угулата берет. Мындай суроо. Квартирасында бир кыз кече паспортун, регистрациясын, миграционкасын жоготуп алды да. Эми ошону регистрация менен миграционканы кандай восстановить этип алалы? Bunun загранпаспорту же башка паспорту бар бекен же паспорту? Загранпаспорту бар экен, үйдө чамаданда загранпаспорту бар экен. Анда ошол загранпаспорту менен барып эле ошол регистрация болгон райондун миграционный службасына арыз жазат. Ушундай мен миграционный картамды жоготуп ийдим. Прошу дать дубликат десе эле, ошол жерде миграционный картасы менен регистрациясынын дубликатын чыгарып берет. Анан ошол загранпаспортуна изменение киргизип, өзгөртүп, ошол загранпаспортуна өткөзүп алсын, регистрациясы менен миграционный картасы. Ошо кече ади картымды жоготуп алдым, документтерим баарын сумкам менен деди. Картасынан бирөө покупка кылган экен, милицияга чалса, милиция издеп таппай койду да. Тем более ошол милицияга неметсе, ошол милициядан неме алдыбы, мындай заявление алдыбы? Справка жазып бериптир. Болду, ошол эки менен эле анда өзүнүн жашаган райондун регистрация болгон именно райондун миграционный службасына барып, арыз жазып эле ошол экинин баарын восстановить этип алса болот. Рахмат. Ким эле? Кучторкон. Анан Кучторкон бериле, андан кийин Назгүл, анан Алмагүл берет, Назгүл, сиз угуп атабыз, айта бериңиз. Андан кийин Алмагүл берет. Анан Малика даярдансын. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен суроом мындай эле да. Мен Москвада эки иште иштейт элем. Бири официальный, бири неофициальный. Анан ошо официальный ишимде 8.000 эле айлык алам да. Ошо неме ошонун трудовой договору менен азыр мен Кыргызстандамын, Москвага барсам, ошол трудовой договор менен 9 айга узарта аламбы регистрациямды? Сразу 1 жылга узарта аласыз. Эгер ошол эки трудовой договоруңуз действительный болсо, ошол иштеген жериңизден до сих пор работает деген справканы аласыз дагы эле, анан сразу эле 1 жылга коюп салсаңыз болот. 8.000 эле айлык алам да, ал эч нерсе разница жокпу? Это не имеет значения. Сизде самое главное трудовой договор бар.
Экинчи суроо мындай. Жолдошум граждан Россия. Ал жакында эле паспортун восстановить этти да. Москвада жоготуп, кайра 3 айдан кийин алды. Эми бул жака чыгайын, Кыргызстанга келейин десе, учетко турган эмес да. Ошо учетко тургандан келиш керекпи бул жака? Эми азыр желательно учетко турбай турсун. Потому что военный учетко турса эле бир күн аны алып кетиши мүмкүн. Бул жака чыкканда паспортун неме кылып салбайбы, лишать этип салбайбы? Жок, лишать этпейт. Эгерде лишать этет, эгерде мисалы үчүн жаңы паспорт алганда мен армияга барбайм деп отказ кылса. А так бул отказ кылган жок да. Унчукпай эле чыга берсин. Бул жоготуп анан кийин алды да, восстановить этип алган да. Ничего страшного. Паспорт жоголот, табылат кайра, восстановить этет. Ал не обязательно учетко туруш керек андан кийин. Чыкпай эле келе берсе, турбай эле келе берсе болот экен да. Турбай эле келе берсин ооба. Чоң рахмат, макул, рахмат. Саламатсыңарбы? Мен сүйлөсөм болотпу? Же мен кеч калдым. Саламатсыз. Айта бериңиз. Мен регистрация тууралуу сурайын дедим эле да. Мен кемпир карап иштейм өзүм. Анан азыр ушул үйдүн кемпирдин үйүнө жасап бергем регистрация. Мен башка ишке өтсөм, эгер беридеги договор жарабай калат да, туурабы? Гражданский договорду кандай түзсө болот? Мен башка неме тапсам, хозяин таап, ал макул болуп атат, мейли жасап берейин дейт, бирок эртең чыккандай мен чыгарып жиберет да, туурабы? Эми сиз гражданско правовой договор түзүп алсаңыз, эч ким сизди чыгара албайт. Ошол гражданско правовой договор түзгөн кишиден башка. И то там ал орустар билбейт ал тигерек гражданско правовой договорго расторжение жибериш керек кайра тигерек миграционный служба. Анын баары жетпейт жаштары. Так что ал дагы кемпирдин баласыбы, кызыбы ошол эки менен гражданско правовой договор түзүп алыңыз. Андан кийин салам алейкум деп эле кетип калыңыз. Жок, мен башка ишке кетсем эгер, ошол башка адамга жасатсам, перерегистрация кылсам, кандай түзөм дейм да, гражданский договор. Анда тиги эски гражданско правовой договорго расторжение бериш керек. Андан кийин тигиреки башка жаңы жумушуңуздагы киши менен кайрадан жаңыдан түзүшүңүз керек. Ошол берки жанагы неме дагы бирөө таптым да, гражданствосы бар. Ошого дагы гражданский договор түзүшүбүз керекпи жаңыдан, Эжеке мындай да, сиз мына гражданско правовой договорду бир киши менен түзүп коесуз. Түзүнөбүз, гражданин Россия менен. Андан кийин сиз башка жактарга иштей берсеңиз болот, аны кайра жаңы түзө бербейчи. Түшүндүңүзбү? Ушул эле договор менен, Ошол договор менен эле, ошол жерде жазылат. Мисалы үчүн мен гражданско правовой договор түзгөндө сиделка деп туруп, анан ошол жерге по всей территории Москвы, Московская область деп жазып коем да. То есть ал бир эле жерде иштебейт, ал 2-3 жерге барып иштейт деген сыяктуу кылып жазып коебуз да. Түшүнөбүзбү? Башка жерлерде иштесем боло берет, бирок гражданский неме регистрацияны кандай кылам анда? Перерегистрация кылам да? Жок, перерегистрация кылбайсыз. Ошо бир жерге регистрация кылып коюп, регистрациясы менен жүрө берсем болобу? Жүрө берсеңиз болот. Башка кылбайм, Только уверенный квартирага коюп алыңыз, болду, ошол жерде жүрө бересиз. Уверенный өзү 1 жылга коюп берген, берди ишим сал оорураак болуп атат, башка жака өтсөмбү дедим. Анан кайра кандай болот экен, булар чыгарып ийеби деп силерден ошону сурайын дедим. Гражданско правовой договор түзүп алсаңыз, мисалы үчүн ал чыгарып ийсе, башка жака барып, ошо гражданско правовой договор негизинде перерегистрация кылып аласыз, болду. Ошол договор негизинде эле, Договор негизинде эле перерегистрация кылып коесуз, болду, ошо менен жүрөт. Рахмат. Мен суроо берейин деген элем да, мен регистрацияны жасатканда Кыргызстандан балам эле 17 жашта. Анан келгенде хозяйкага койгонбуз, мен регистрацияны ал жасады 4 күн. Баламдыкыны деп через метрка аркылуу. Анан аркылуу жасасак жооп келбей атат. Анан менин фамилиям разный болду. Мурда башка фамилия болгон, после запись башка фамилия. Паспорт менен мен башка фамилиямын дагы, өзүм башка фамилия. Ошого туура болбой атат. Бирок миграционный пресрочный болуп,
көп өтүп кетти. Азыр эми ачуулар баламдыкы да, катындардан сурасак, ооба жасай беребиз деп атат. Не кылышты деле билбей калдым да. Эжеке эмне кылышты билбей калыштын вообще дегенге немеси жок. Сиз балаңыздын 1 айдан өтүп кетти да, балаңыз регистрация коюлду. Регистрацияны өтүп кетти. Сиз башынан келгенде эле сиз ошол эки регистрацияга бир жерге коюп атасыз өзүңүз. Ошол койгон жерге ошол хозяин менен балаңыздын метрикасын алып барып туруп эле ошол миграцион службанын өзүнөн койдурушуңуз керек эле регистрацияны. Бул мен балам деп туруп. Мынакей деп метрикасын эле көргөзүп коймоксуз. Ал разный фамилия болуп неметпек эмес да анда. Эми азыр деле кеч эмес. Сиз ошол эки өзүңүз регистрацияга турган жердин хозяини менен тургансыз да, туура айтамбы? Алло. Ооба, ошол жерге турганбыз. Ошол эки хозяин деле кайра ошо ээрчитип алып, балаңызды ээрчитип алып, балаңыздын метрикасын алып алып, ошол регистрация болгон райондун миграционный службасына барып эле, бул менин балам, мынакей метрикасы, ушундай регистрацияга коюп бергиле, штрафын төлөгөнгө даярбыз. Биз ушунду госуслугидан жиберсек, түшпөй калды, жакшы деп туруп эле, ошол жерден 5000 сом штраф салат. 5000 сом штрафты колдон келсе, эми жакшы сүйлөшүп, тигиреки хозяинге салдырып койгула, өзүңөргө салдырбагыла. Хозяиндин күнөөсү ушуреке госуслугидан мына кылам деп баарын кыйратам деп кыйрата албай калды деп туруп эле, ошого 5000 сом эми ага салдырып койгула, өзүңөр төлөйсүңөр деп хозяиндин ордуна. Ооба. Анан регистрацияңызды кылып аласыз балаңыз. Боло берет да, Боло берет эжеке. Анда майли, чоң рахмат. Давайте. Берсин Алмагүл. Саламатсыздарбы? Менде сирота гражданство РФ бар. Анан Кыргызстанга барып, Кыргызстандан машина оформить этип келип бул жакта айтаса болобу? Же андай рұқсат берилбейби? Сиздин Кыргызстанда кыргыз право неме паспортуңуз барбы? Паспорт бар, эки гражданствонан немеде бар. Водительский право да бар Кыргызстанда. Анан бул жакта дагы бул жактында алдык. Эжеке Кыргызстандан барып машина алсаңыз, ал дагы российский паспортуңузга оформить этип келсеңиз сизге жакшы болот. Негизи кылса болот ошондой, Кыргызстандын номери менен, бирок российский паспортко оформить этсе болобу? Да. Российский правога, российский паспортко кыласыз. Бирок единственное Россияга келгенде эми номерларын алмаштырып коюш керек. Ал жеңил эле процесс. Вот кыргыздар ошону кылбайт да. Номерларын алмаштырып алыш керек. Эмнеге дегенде, эгерде сиз кыргыз паспортуңузга машинаны алсаңыз, анан Кыргызстандан бияк Россияга айдап келсеңиз, анан ошол эки кыргыз тигиреке билесиз, кыргыздар дагы шабраңдап айдайт. Анан эртең штраф алсаңыз, анан сиздин паспортуңуз анан чорныйга түшүп кетет. Именно российский паспорт чорныйга түшүп кетеби ошондо? Жок, кыргыз паспорт. Сиз российский паспорт менен барып Кыргызстандан машина алып келип, Россиянын аймагында айдап жүрсөңүз, так как сиз гражданка Россия, кандайдыр бир штрафтар түшсө дагы сизге эчтеке болбойт. Түшүндүңүз, Жак түшүнбөй калдым. Кыргызстандан оформить этип келсе бе штраф уккам түшпөйт деп, потому что камералар Кыргызстан номерин көрбөйт деп айтышат го, жазып түшүп калдыбы? Эжеке, эми камерадан эмес, көчөдөн гаишник кармап алса эмне болот? Гаишник кармап туруп, ошол эки машинага штраф салып койсо, мына сен тиги жерден кызылга өтүп кеттиң да, штраф салып коюн деп 5000 сом штраф салып койсо. Дагы 5000 сом штраф салып койсо бир жерден, машинанын өзүн. Анан сиздин кыргыз паспортуңузга бул гражданка Кыргызстандын атындагы машина экен деп туруп, анан сиз чорный спискке түшүп кетесиз да. Кыргыз паспортуңуз. Анан проблема болот ошо менен. Анан бул эмнеге бул эки паспорту бар деп анан суроо сопкут деген көбөйөт да, туура айтамбы? Түшүндүм. Это вам нужно? Керекпи ошо? Кереги жок. Ошондуктан кулак мурун тынч, гражданин тигиреки российский паспортко машинаны оформить этесиз. Россияга айдап келет, андан кийин машинанын атына кандай штраф төлөсө дагы, түшсө дагы, сиз гражданин Россиясыз, сизге эчтеке болбойт, жүрө берет. Рахмат, түшүндүм. Чоң рахмат. Мейли. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен байкем жөнүндө сурайын деп элем. Байкем майда отпускка кеткен Кыргызстанга 2 жумага. Так. Эра домой
бербей коюшту. Себебин айтышкан жок. Себебинде постановление о повторении написано, что не разрешен въезд да, башка эми. Андан кийин мен барып МВДге барып илеп деп черный списокто барбы жокпу там эчтемкеси жок, таза эле дейт. Эми эмне кылса болот? Алардан сурасам жиберишти, так как ата-эне РФ болгондуктан пусть пишет заявление негизи, что разрешите въезд и так далее. Не кылса болот? Өзү кире берсе болобу же надо писать? Нет уже. Эжеке сиз тигин агаңыз да вот Домодедоводон кире албай калган. Ал мындай сакалчан беле? Сакал бар эле кичине. Ооба, мен дагы айткам башында кирип телефон жазылат. Сакалын унутупчу. Анан айтканда деле эмне сакал бар да ооба. Эми мындай эжеке, бул сиздин агаңызды Федеральная служба безопасности черный списокко салды. Эми бул черный списокко салганда да бул пожизненный черный списокко салды да. Анан так как эми силердин ата-энеңер гражданин Россия экен, бул иш боюнча соттош керек. Федеральная служба безопасности мененчи. Бул өтө оңой, жеңил эмес процесс. Мен айтарым, мына бизде азыр ушул экенде процесс бар. 1,5 жыл болду соттошуп атабыз. Деле соттун акыры качан бүтөт билбейбиз даже. МВДде эмнеге? Я. МВДде текшерип келдик го, ал жерде көрбөдүк го. МВД аны ФСБ өзүнүн өзүнүн базасы бар. Террористтердин, экстремисттердин жана коркунучтуу адамдар. Алар ошол жака киргизилет. Ал МВДнын базасынан чыкпайт эч. МВДнын базасына берсе ФСБ 6 айдан кийин берет. 6 ай болду элек, май, июнда. Эми 6 айда берсе берди. Мен өткөндө бир кишиникин издесек, 1 жылдан бери чыга элек экен, 1 жылда араң дегенде чыкты МВДнын базасына. Так что эми вам придется здесь судиться. Сиздер эми юридический немелерди билсеңиздер жакшы, билбесеңиздер эми юристтерге кайрылыш керек болот. Өзүбүз эле барып образец янашла, написала барып заявление по вопросу миграции вот именно жазайын деген. Неме МВДнын бу? МВД эмес, да, МВД, наверное. ОВД. МВДнын базасына жазасыз. МВДнын базасына бул биздин базада жок бул деген черный списокто. Кааласа келе берсин деген жооп келет. Ал кайра келет, билетти коротуп, билетке акчаны коротуп, ал кайра кирген границадан кетишти, кайра кетет. Устно билдим, что базада жок деди. Я говорю, что делать нам теперь? Ему что, может, десем? Вам придется запрос делать. Запрос жазыш керек. ФСБга. Ушундай менин агам баланчадан кире албай калган. Эмне себептен кире албай калды? Постановление, пожалуйста, предоставьте. ФСБ анын жообун 1,5-2 айда берет. Анан эгерде ошол жерде көрүнгөн болсо, баланчанын статья менен түшкөн бул биздин ФСБнын черный списогуна деп. Андан кийин ошол экени силер сотко бересиңер. Мына морг ФСБнын бул решениясы туура эмес, потому что биздин ата-энебиз гражданин. Это долгий процесс. Түшүнүктүү. И вот это заявление барын мамам аркылуу жазайынбы же мен дальний все равно считаюсь. Мамамдын атынан эме алсам же атамдын атынан? Желательно ата-энесинин атынан жазсын, потому что ата-энеси родственники первого коления. Прямой родственник. А сиз не прямой родственниксиз. Ошону. Экинчи суроом бар, регистрация боюнча 3 ай регистрация койгондо мурда, когда заполняешь, когда договордун немеси жок эле. То есть сейчас вот ошонусун кем нужно заполнить? Биринчи жолу келгенде договор болду, ал жерге какой документ нужно приложить? Родственников документ. Неме 3 айлык регистрацияга азыр жанагы трудовой договор деп чыгып калып атпайбы? Ошол кезинде бир мигрант, не мигрант деген жери бар экен да, ошол не мигрант дегенди басып койсо, трудовой договор сурабай коет. Иммигрант? Не мигрант. Не мигрант. Ошону басып койсо боло берет. Ошол экени басып койсоңор 3 айлык регистрация чыгат. Андай эмени ал не мигрант дегенди баспай калсаңар, ал трудовой договор сурап эле тура берет. Но эми чоң сиз менин түшүнүшүм боюнча гражданка Россия, эми ата-энеңиз гражданин Россия экен, туура айтамбы?
вообще этот кыйналбай кыйналбай эле ошо апаңыз менен гражданский правовой договор түзүп коюңуз. Это көп вопростарыңызды ошол жерден чечип аласыз. Договор кимге кылсам дагы Кимге атаңызга кыласызбы, апаңызга кыласызбы, экөө гражданин Россия менен кылып койсоңуз, кайра трудовой договор сатып алып жүрбөйсүз. Бир трудовой договор жасап коюңуз болду. жок, мен регистрацияны өзүмдүн кылып атам да через госуслуги. Ошондо болуп калып атат, ошо трудовой договор өткүзбөйт дальше. А трудовой договор жаңы эле келген болот. Анын ордуна самозанятыйды болгондорун коём, а трудовой договор жокторду мен билбей атам эмне кылыш керекти. Ошо трудовой договорду ошо айтып атам, кимди койгон атасыз квартираңызгачы? Иними. Иниңизди ошол эки иниңиз гражданин Кыргызстанда мен түшүнүшүм боюнча, туура айтамбы? А иниңизди ошол эки апаңыз менен гражданский правовой договор кылып коюңуз. Ал деле өзүнчө неме да, документ. Конечно, жашы жеткен балабы иниңиз? Ооба. Өзүм деле кылып койсом деле ГПК мен деле жазсам болот го, негизи деле. Или гражданка Россиясызбы? Ооба. Болду да, анда иниңиз менен түзүп коюңуз. Комардосу не подключить потом. Аны кимден билсе болот, КПХны киммен? Кубатбек Кубат сизге личкаңызга жазып коет, ошол жерден түзүп беребиз. Чоң рахмат. Хорошо. Так, ким калды? Талайбек бериңиз. Талайбек. Миңжашаров. Талайбек Миңжашаров бергиле сону. Если есть. Анан эки чекит, анан сагын. Ошо менен жыйынтайбыз, Талайбек молчит, значит, вопрос жок. Эки чек беребиз. Андан кийин сагын. Assalamu alaikum. Валейкум ассалам. Катуураак сүйлөңүздөр. Жаздым го ошону. Рекламага. Жакшы болбойт. Талайбек, айта бериңиз. Талайбек. Бизде неме? Ну, один суроо. Микрофонду жакшы кылып сүйлөшүңүзчү. Сиз эмне наушник менен сүйлөшүп атасызбы? Наушникти чечип коюңуз. Ну, 11 сентябрга эки адам керек эле бизге. Техник балдар ошону айтып коеюн дегеним. Рекламалык. Хорошо. Личкадан сөйлөшөбүз. О, реклама запрещена через админ. Платный уже. Бесплатный биттисиз. Личкадан сөйлөшөбүз эфирден кийин, хорошо? Айтып коеюн, кыскасы мага чагып атат жана деп түшүрүп жатадым. Ким квартира алам, квартира анан чоң мелкий нерселер болсо, жумуш бизнес эмес, анан аларды 300 рубльга жана чыгарып берет. Анан кийин кто бизнес делает, реклама алам дегендерге алардын бакчасы төлөшөбүз, алар YouTube'га чыгат. Ошол. Так, ким ордун эле. Ошо жумуш это бизнес экен. Квартира вопросу жана чыгара беребиз элечи. Арзан элечи. Анан личкадан сөйлөшөбүз. Макул, рахмат. Так, эки чек бериңиздер, тагын анан. Талайбек, мага жөнөтпөңүзбү рекламаны бирок чыгайын, анан кийин неме жазышабыз, Личкам. Так, молчит, сагын барбы, эки чек стоит вас. Альбина. Не болду буларга? Ирмабек. Что-то молчит. Просто ответ алыштыр. Все, урматтуу мекендештер, баада Альбина потише жазып. Урматтуу мекендештер, баарыңызга ыраазычылык, биричтен Мирлан Майке аталышыга айтабыз.
платный консультация боюнча Милама экен көбүнчө айтып коеюн ачык эле. Бул уже балалардын келишебиз жакында. Анан кийин номерлерди алуу оңой болуп калат. Бурдагыдай платный болгондон кийин можно побеспокоить человека. Милама экен убактылары менен сүйлөшөбүз, кайсы убакыт салуу боюнча. Жана балалар боюнча сүйлөшүп, анан ошол боюнча мен силерге отдельный пост чыгарам. Потому что адамдар срочно вопрос болуп калат экен Милама экен. Чечиш керек болуп. Анан сизге чалып сураш керек болуп калат. Сиз ал убактта занят болуп каласыз. Менин ойум уже платный консультацияны киргизсек болот. Бирок эми баасын эле асман чаптырбайбыз, келишимдүү эле. Кыздарын чөтүп койбой турган эле. Зато вопросуна чечип аласың. Бул жакшы нерсе. Так, ошол урматтуу мегендештер. Кийинки эфирде жолукканча аман туруңуздар. Эртең бүткүн дагы.